Саламатсыңар балдар. Анда эмесе кыргыз тили сабагын баштасак. Бүгүнкү сабагыбызды балдар адаттагыдай эле кыргыз тилинин тил кимни менен баштайбыз. Кана эмесе балдар кыргыз тилинин тил кимнин ырдай баштайбыз. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар бүгүнкү сабагыбыздын темасы достук фестивалы. Сабагыбызды достук фестивалынын өтөр алдында сабагыбыздын максаты менен таанышып кетсек. Бүгүнкү сабагыбызда биз ичке жана жоон өндүүлөрдү ажырата билсек, сүйлөмдүн структурасын толуктай алсак, сүрөттөрдүн үстүнөн чыгармачылык менен иштесек, өз алдынча суроо түзүп, аларга туура жооп берүүгө аракеттенсек, кыргызча сүйлөөгө, туура сүйлөөгө үйрөнсөк, максатыбызга жеткен болобуз. Жана ошондой эле ынтымактуу, боорукер, сабырдуу болууга тарбияланабыз. Эми сабагыбыздын алдында текст достук фестивалынын окуур алдында жаңы сөздөр менен таанышабыз балдар. Жаңы сөздөрүбүз: биринчи сөз аймак. Аймак орус тилине территория деп которулат. Экинчи сөзүбүз өкүлдөрү, представители. Фестиваль убагында. Во время фестиваля. Ар бир улут, каждая национальность.
Салттар, традиции. Салттар, традиции. Менен кошо кайталап окусаңар да болот. Анда эмесе бүгүнкү темабыздын достук фестивалы темабыздын текст менен таанышсак. Баарыңар китебиңерди окуу китебиңердин 54 бетин ачып, экинчи көнүгү достук фестивалы текстин ачкыла. Биздин анда эмесе окуй баштайбыз. Биздин аймакта ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Жакында достук фестивалы болду. Ага орустар, кыргыздар, украиндер, кореецтер, казактар, тажиктер жана башкалар катышты. Фестиваль убагында ар бир улут өзүнүн тамак аштары, улуттук кийимдери, салттары менен тааныштырды. Алар бири-бири менен достошту, дагы жолугушалы деп сүйлөштү. Фестиваль баарына жакты. Балдар, ушул текстти окуп чыккыла дагы суроолорго жооп берүүгө аракеттенебиз. Биринчи суроо. Бул аймакта кайсы улуттун элдери жашайт? Бул аймакта кайсы улуттун элдери жашайт? Суроого жооп бергиле балдар. Ооз эки жооп бересиңер. Экинчи суроо. Алар эмне өткөрүштү? Алар эмне өткөрүштү? Ар бир улут эмне даярдады? Ар бир улут эмне даярдады? Эмне жөнүндө сүйлөшүштү? Алар эмне жөнүндө сүйлөшүштү? Аларга фестиваль жактыбы? Аларга фестиваль жактыбы? Силердин аймакта кайсы элдин өкүлдөрү жашайт? Силердин жашаган аймагыңарда кайсы элдин өкүлдөрү жашайт? Балдар, суроолорго жооп бердиңерби? Ооз эки жооп бергиле. Жооп берүүдө текстти пайдалансаңар болот. Достук фестивалы деген текстти пайдалансаңар болот. Эми балдар, кийинки тапшырмага өтөбүз. 3-чү көнүгүү 55 бет. Мында дептериңерди ачып, калем сабагыңарды кармап, сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла деген тапшырманы аткарабыз. Биздин аймакта деген сөз айкашы турат. Андан ары эки сөз коесуңар, жана дагы бош бир сөз коесуңар, аягы жашашат деп бүтөт. Бул биринчи сүйлөм. Экинчи сүйлөм. Алар абдан деп туруп бир сөз коесуңар. Бирге жер айдашат. Бирге дегенден кийин дагы сөз коесуңар, жыйнашат. Бирге майрамдарды тосушат. Бул жерде сөз тосушат деген койсоңор болот. Бири-бирине андан ары сөз коесуңар. Керектүү сөздөр ылдый жакта жазылган. Ошол китептин төмөн жагын карасаңар, ынтымактуу деген сөз турат. Орустар, казактар, кыргыздар түшүм, сыйлашат, жардам беришет. Бул көнүгүүнү аткарып, дептериңерге жазып, мага жөнөтөсүңөр. Жазып жөнөтөсүңөр. Андан кийинки тапшырма балдар. Сөздөрдүн карама-каршы маанисин тапкыла. Сөздөр канча тамгадан куралды деген тапшырманы аткарабыз. Мында силер мындай тапшырманы мурунда аткарып жүргөнбүз. Сөздөрдүн карама-каршы маанисин табасыңар. Ысык деген сөздүн карама-каршы маанисин табабыз. Ак деген сөздүн карама-каршы маанисин табабыз. Башы деген сөздүн карама-каршы маанисин табабыз. Жапыз деген сөздүн карама-каршы маанисин табабыз. Мактоо деген сөздүн карама-каршы маанисин табабыз. Таап дептерге жазабыз. Жапыз деген сөз түшүнүксүз болсо, орус тилине которобуз. Низкий. Жапыз низкий деп которулат. Бул тапшырманы дагы аткарып бүткөндөн кийин ар бир сөздүн үстүнө канча тамгадан турганын эсептеп жазып коесуңар. Цифра менен, сан менен жазып коесуңар. Канча тамгадан куралды бул сөз, ар бир сөз. Мындай тапшырмаларды биздин топтогу окуучулар аткарып жүргөнсүңөр. Баарыңар билесиңер. Мурда аткарып жүргөн тапшырмалар.
Андан кийинки тапшырмабыз балдар 4-көнүгү 55-беттеги сөздөрдү жазып, алардын үстүнө ар бир сөздөрдү жоон ичке үндүүлөргө бөлүп жазасыңар. Мисалы, жоон үндүүлөр катышкан сөздөрдү бир топко жазасыңар. Экинчи топко ичке үндүүлөр катышкан сөздөрдү жазасыңар. Үчүнчү топко жоон жана ичке үндүүлөр аралаш катышкан сөздөрдү табасыңар. 4-көнүгүнү үйгө тапшырма. Бул жердеги сөздөр фестиваль, улуттар, достор, бийлери, кошуна, ырыстуу, ынтымактуу, бири-бири, бирине бири, тамак аштары, салттары, бирдиктүү, чогуу, улуу, кичүү, украиндер, казактар, аймакта, республикабыз, достук, ат, тилдери өкүлдөрү. Ушуну менен балдар бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Достук фестивалы аттуу тема менен тааныштык. Биз ар улуттун өкүлдөрү биздин Кыргызстанда да жашашат. Ошол Кыргызстандагы ар улуттун өкүлдөрү бири-бирибиз менен ынтымактуу жашашыбыз керек. Биздин күчүбүз достукта жана ынтымакта. Анда эмесе балдар, сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта болгула.